Айлык акы, пенсия же жөлөк пулдарды банктык төлөө карталары аркылуу аласызбы же акчаңызды эсебиңизде сактайсызбы? Аларды нак акчага айландырууга шашылбаңыз. Анткени товар жана кызматтарды накталай эмес, пост терминалдар аркылуу карта менен төлөй аласыз. Кыргызстанда эгер дүкөндүн аянты 50 чарчы метрден ашса, анын ээси пост терминал орнотконго милдеттүү. Кызмат көрсөтүп, товарлар сатылган дүкөн, дарыкана, медициналык жай, кафе, сулуулук салондор, АЗС жана башка жерлерде пост терминалдар болушу шарт. Банктык төлөө карталары менен эсептешүү бардыгы үчүн коопсуз, пайдалуу жана ыңгайлуу. Көпчүлүк учурда кардарлардан сатык салыгы алынбайт. Андыктан бул накталай төлөмгө караганда жагымдуураак. Сатуучулар кайрып бергенге майда акча издебейт. Инкассация чыгымдарынан арылышат. Эң негизгиси, сатуучулар накталай эмес жол менен төлөй турган кардарларды жоготушпайт. Эсиңизде болсун, товар жана кызмат акыларын банктык карталар менен төлөө бул сиздин мыйзамдуу укугуңуз. Сатуучу мындай төлөмдөн баш тартса, монополияга каршы органына кайрылсаңыз болот. Кененирээк маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын сайтынан ала аласыздар.